Кыргызстан 2019 жылы саякат үчүн сунушталган 5 өлкөнүн бири. Социалдык тармактардагы популярдуу UNILAD Adventure саякат каналы 2019 жылы СЗсүз барып көрө турган 5 өлкөнүн тизмесин түзүп, анда Кыргызстан 4-чү болду. Өткөн жылдын соңунда эле дүйнөлүк кадырбартуу Lonely Planet басылмасы Кыргызстанды саякат үчүн мыкты делген 10 өлкөнүн тизмесине киргизип, өз окурмандарына 2019 жылы СЗсүз барып көрүүнү сунуштаган болчу. Жалпысынан Кыргызстан соңку 3 жылда 15тен ашуун дүйнөлүк, туристтик, кадырбартуу рейтингдерге илинген. Айтмакчы, туристтердин, бир туристтер эмес, дүйнөлүк инвесторлордун Кыргызстанга болгон кызыгуусун, ишенимин арттыра турган жагдайлардын бири бул өлкөдө эл аралык брендтердин болуусу. Эл аралык брендтерди өлкөгө тартып келүү тажрыйбасы, франчайзинг рыногунун өнүгүүсү туурасында алдыдагы жарым саатта сөз кылабыз. Биз менен болуңуз. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстан 2019 жылы саякат үчүн сунушталган 5 өлкөнүн бири. Социалдык тармактардагы популярдуу UNILAD Adventure саякат каналы 2019 жылы СЗсүз барып көрө турган 5 өлкөнүн тизмесин түзүп, анда Кыргызстан 4-чү орунда. 2019 жылдагы эң кызыктуу саякат багыттардын арасында Сингапур, Шри-Ланка, Япония жана Перу мамлекеттери бар. Айтылгандай эле Кыргызстан 4-чү орунда жана анда өлкөнүн адам колу тийбеген кызыктуу жаратылышы менен катар бир катар өлкөнүн жарандары үчүн визасыз режимдин болуусу артыкчылык катары белгиленген. Өткөн жылдын соңунда эле саякат багытында жазган эл аралык Lonely Planet басылмасы Кыргызстанды саякат үчүн мыкты делген 10 өлкөнүн тизмесине киргизип, өз окурмандарына 2019 жылы СЗсүз барып көрүүнү сунуштаган болчу. Бул тизмеде Кыргызстан 5-чи орунга илинген. Айтмакчы, бул рейтингде дагы өлкөнүн туристтерди өзүнө тарта турган артыкчылыгы катары 60тан ашуун өлкөлөрдүн жарандары үчүн визасыз режим жана бир катар өлкө жарандары үчүн жеңилдетилген виза системасы белгиленген. Жалпысынан өлкө 2015 жылдан бери 15тен ашуун кадырбартуу туристтик рейтингдерге илинген. Алардын орундуктууларына токтоло кетсек. 2018 жылдын башында Британиядагы саякат жөнүндөгү Wanderlust журналы Кыргызстанга өнүгүп келе жаткан багыт деген номинация боюнча 1-чи орунду берген. Быйылкы туристтик сезондун башында британиялык басылма Daily Mail күнүмүш эмес жаңы багыттарды ачууга даяр болгон туристтерге Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн ордуна Кыргызстан, Өзбекстан жана Монголияга барууну, Орто Азияны биринчилерден болуп ачууну сунуштаган. Британиялык жөө туристтер коому Кыргызстанды укмуш окуялуу саякат үчүн мыкты деген 5 өлкөнүн ичине киргизген. Passion Passport аттуу саякаттоо жөнүндөгү блог 2018 жылдагы негизги туристтик багыттардын алдыңкы 20-сын жарыялаган жана саякатчылардын пикиринде Кыргызстан 18-чи орунга чыккан. Бул тизмеде Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан жалгыз болчу. 2017 жылы Global Museum Travel Index берген баа боюнча адал туризм багытында дүйнөдөгү эң белгилүү деген 130 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 25-чи орунду алган. 2016 жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун 2-нчи жолу өткөрүлүшү Кыргызстандын кадырбартуу рейтингдерге дароо кирип калуусуна таасирин тийгизди. Британиялык Телеграф басылмасы дүйнөлүк туристтик уюмдун отчетторун жана прогноздорунун негизинде жакынкы жылдары туристтик бум күтүлүп жаткан өлкөлөрдүн рейтингин түзгөн. Кыргызстан бул тизменин башында турат. Business Insider басылмасы Кыргызстанды туристтер келе турган номер 1-чи өлкө деп атаган. 2016 жылдын январь айында Кыргызстан Financial Times гезитинин версиясы боюнча туристтер үчүн кызыктуу делген өлкөлөрдүн рейтингинен орун алган. 2016 жылдын март айында National Geographic журналынын версиясы боюнча Кыргызстан дүйнөлүк туристтик багыттардын ошол жыл үчүн алдыңкы 20 тобунун катарына кирген. Ал эми андан 1 жыл мурда эле National Geographic журналы Кыргызстанды фото тур үчүн мыкты багыт деп белгилеген болчу. Өзү башка өлкөлөр синдеп эле чоң акчаларды төлөп, өзүнүн туристтик потенциалы жөнүндө ушундай макалалар жаздырат ушул уюмдаргачы. Бизге ушунчалык чын эле жаратылышыбыз, табиятыбыз жараткандан бизге ушундай белек калтырылган. Биз ошончо аракет кылбасак дагы эл аралык уюмдар өздөрү кызыгып жазып атышат. Мына Lonely Planet алдыңкы 5 өлкөгө кошуп атат бизди. 2019 жылы кыдырылышы керек болгон эң популярдуу 5 өлкө деп атат. Бул өтө чоң бир жаңылык да. Айтмакчы, ушул жылдын жай айларында Бишкекте дүйнөлүк белгилүү мейманкана тармактары болгон Accor группка кирген Novotel брендинин алдындагы 5 жылдыздуу мейманкана ачылган турат. Бул көрүнүш дагы Кыргызстанга жаңы туристтерди тартып келе алат. Анткени өлкөдө эл аралык брендтердин болуусунун өзү чоң реклама десе болот. Эл аралык брендтерди өлкөгө тартып келүү тажрыйбасы менен жогоруда айтылган Novotel мейманканасын куруп жаткан Integra Engineering Group компаниясынын негиздөөчүсү Жудар Сайдылкан бөлүшөт. Biz önügüp kelткан өлкөлөр
өнүккөн өлкөлөр менен эл аралык брендтер аркылуу интеграция болот десек жаңылбайбыз. Эл аралык бренд жалгыз эле бир бизнес катары эмес, бул өзүнүн жанында бир маданиятты алып келет. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча баардык тармактарда Кыргызстанга эл аралык брендтерди алып келүүнү өзүбүзгө бир ишкер катары миссия кылсак болот да. Дүйнөдө 5 чоң ири компания бар. Булардан бирөөсү 3-чү орунда дүйнөдө Аккор деген франциялык компания. Булардын азыр дүйнө жүзү боюнча иш алып барган 30дан ашык түрдүү класска кызмат кылган 30дан ашык бренди бар. Аларга тиешелүү дүйнө жүзү боюнча 7000ге жакын мейманкана бар. Ар бир ошол мейманканада 1 жыл бою Кыргызстан жаңы бир багыт катары кошулуп аткан үчүн бул группага 1 жыл бою Кыргызстанды биз ошол 7000 мейманканада реклама кылабыз. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, мисалы бул ошол эле Аккорду көндүрүү өтө кыйынга турганын жана бул узак убакытты талап кылган процесс болгонун, бирок акыры көнгөнүн көрүп атабыз. Ынандыруучу бир шарттарды сунуштап ошол аркылуу көндүрө алдыңар. Албетте бул жерде жергиликтүү партнердун бир эл аралык брендтин бияка келишиндеги жергиликтүү партнердун өзүнө болгон ишеними жана проектке болгон ишеними өтө маанилүү, долбоорго болгон ишеними. Бизге чын айтканда жеңил болгон жок көндүрүү бул эл аралык компанияны. Анткени алар биринчи эле Кыргызстанды караганда, Кыргызстан боюнча маалымат топтогондо инвесторлордун шарттарын корголбогонун, көп инвестиция жасалбаганын бул өлкөгө, эл аралык брендтердин санынын мындай аз болгонун, жок эсе болгонун көрүшүп, али силер даяр эмес экенсиңер, эл аралык инвестицияга даяр эмес экенсиңер деген ой менен бизге тескери жооптор болгон. Бирок биздин өжөрдүгүбүз менен чыгылып биз ушундай бир жетишкендикке жеттик десек болот. Анда бул жогорку класстагы отель мейманкана, демек бул жерде бир эле жөнөкөй эле туризм эмес, бул ошол менен катар ишкер туризм, бизнес туризм дагы өнүгүп атат деген күтүүлөр, өнүгөт деген күтүүлөр менен ачылды да. Өзгөчө мына азыр акыркы учурда Өзбекстандагы жагымдуу жылыштар, Тажикстан, Казакстан, Кытай төртөөнүн ортосунда болушубуз, табиятыбыздын кооз болушу сыяктуу нерселер менен биз көп конференциялар, аймактык конференцияларды өзүбүзгө тартып кетишсек болот да. Ушунун негизинде биз мисалы үчүн мүмкүн болушунча көбүрөөк конференция бөлмөсү койгонго аракет кылдык. Бизде чоң 500 кишилик конференция түзүлгөн бир чоң залыбыз бар. Анын жанында 8 чакан конференциялар уюштурула турган залдар бар. СЗсүз Кыргызстанга байланыштуу болушу шарт эмес. Мисалы үчүн бул регионалдык конференция медицина тармагында, билим берүү тармагында, инженерия, ар кайсы тармакта конференциялар өтүп турат дүйнө жүзүндө ансыз деле. Эмнеге бизге тартпайлы бул конференцияларды? Бул жерде сиздер мына ошол ири эл аралык брендти алып келүүдө базардагы суроо талапка негизделбестен тескерисинче мына ошол базарда суроо талап жаратуу деген принципке таянган болуп атасыздарбы? Кыргызстан ичиндеги талап биздин 20%га тиешелүү болушу мүмкүн. Биздин жалпы бул долбоорду ишке ашырып атканда 80% таянган талабыбыз бул Кыргызстанга байланышсыз. Кыргызстанга кыйыр түрдө байланыштуу, тыштан келе турган кардарларга байланыштуу. Эл аралык мейманкана муну экспорт катары бааласаңыз болот да. Анткени ал жерде жашай турган кишилердин 80% биздин жарандар эмес. Алар тыштан келет. Ал тыштан акчап келишет. Ошону экспорттун эле бир түрү да. Жергиликтүү акчага негизделбеген. Биз мындай божомол менен карап көрсөк, бир жылына түшкөн салыктар менен орточо эсеп менен 400дөн 500гө чейин мугалимге же врачтын айлыгы чыгат экен, ошо бир эле долбоор мененчи. Бизде ушундай долбоорлор көп болсо канчалык сонун болмок өлкөбүз үчүн. Бизнесте көбүнчө өрнөк катары торт айтылат. Биз торттон бир бөлүгүн, силердин бөлүгүңөрдү талашканы келген жокпуз. Биз бул тортду чоңойтканы келдик дейбиз. Кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги деги эле трансулуттук компанияларды ачууга, инвестицияларды көбүрөөк тартууга кызыктар экенин сөз жүзүндө бул такай айтылат, бул кагаз жүзүндө стратегияларда дагы көп жолу жазылат. Чыны менен иш жүзүндө ушул кызыкчылык чын эле бар бекен ошол өкмөттүк өкүлдөр тарабынан? Алар ушул процесстерге шарт түзүп бергенге, эч болбосо тоскоолдук жаратпаганга аракет кылат бекен же негизи эле кандай экен иш жүзүндө? Мен сизге бир өрнөк берет элем. Ошол эле Аккор
компаниясы азыр Грузияда 10дон ашык долбоор ишке ашырган. Чакан 2,5 миллион калкы болгон Грузияда 2006 жылы 500 миң турист келсе, бүгүн 7,5 миллион турист келип атат. 2018-дин 8 ай ичинде Грузияга түшкөн акча туризмден 2,5 миллиард доллар. Жылдын аягына чейин 3,5 миллиард долларга жетери айтылып атат. Бизде бардык алтын кендерибизди неметсек дагы мынча акча түшпөйт. Ошондуктан туризмдин потенциалын туура пайдалана алышыбыз керек биз. Ал жерде ушундай долбоорду ишке ашырыш үчүн жергиликтүү бийликке кайрыласыз. Бирдиктүү терезеден архитектурасы, экспертизасы бүт баары биригип туруп, сизге 15 күн ичинде документтериңизди даярдап туруп, колуңузга карматып беришет. Ошону менен бул кишилерди проектти тапшырып аткан учурда көрөсүз. А бизде тилекке каршы өзүбүз жергиликтүү болуп, күндөн күнгө түрдүү уюмдар менен кабинет кыдырып жүрөбүз 3 жылдан бери. Чет элдик инвестор муну кантип ишке ашырсын? Теман улай. Кыргызстанда франчайзинг модели менен иш алып барган бизнестер көбөйдү. Мурда дүйнөлүк белгилүү брендтер үчүн Кыргызстандын рыногу тар жана кызыксыз болуп келген болсо, эми дүйнөлүк рыноктогу тренд жагдайлардын өзгөрүүсүнөн улам өлкөгө бир катар дүйнөлүк брендтер кире баштады. Айрыкча ресторан франшизалары популярдуу десе болот. Бүгүнкү күндө франшиза бизнес ачуу жана жүргүзүүнүн эң кеңири тараган ыкмасы десе болот. Маселен, сиз деле франшиза жолу менен бизнес кылган компаниянын кардары же сатып алуучусу болушуңуз ыктымал. Кимдир бирөөдө ийгиликтүү бизнес жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бере турган товар, технология, товардык белгилер, даяр бизнес бар. Булар франшиза сатуучулар же франчайзер. Ал франшиза сатып алуучуга же франчайзиге белгилүү бир акы үчүн өзүнүн товардык белгисин, логотипин жана андан башка атаандаштарынан айырмалап турган брендтин атрибуттарын пайдаланууга укук берет. Ошентип, франчайзинг бул белгилүү бир брендтин атынан макулдаштыктын негизинде же франшиза шарттары менен иш алып барган бизнес. Франшиза сатып алуу менен аны сатып алган адам бул бизнести жүргүзүүгө керектүү болгон нерселердин баарын кошо алат. Бул боюнча билим же технологиялар. Франшизанын пакетине адатта төмөнкүлөр кирет. Имараттын дизайны. Франшиза ээси өзүнүн сатуу жайын брендке тиешелүү бирдиктүү стилде жасашы керек. Бирдиктүү дизайн ошондой эле продукцияга дагы тиешелүү болот. Мисалы, сырткы упаковкасы. Франшиза бул ошондой эле даяр бизнес план дегенди түшүндүрөт. Анда бизнес баштаганга кете турган бардык чыгымдар жазылат. Ошондой эле франчайзиге персоналды тандоо боюнча дагы көрсөтмөлөр жана кеңештер берилет. Мындан сырткары реклама, бизнести таанытуу боюнча идеялар, тажрыйбаларга дагы ээ болот. Франчайзингдин түрлөрү. Франчайзинг боюнча кызмат көрсөтүү болушу мүмкүн. Мисалы, франчайзер франчайзиге белгилүү бир кызмат көрсөтүүнүн түрү боюнча өзү иштеп чыккан кандайдыр бир өзгөчөлүктөрдү, ноу-хау, даяр рецепттерди колдонууга берет. Мисалы, Кыргызстанда KFC тест тамактануу кафесинин тармагы бар. Интеллектуалдык өнүгүү борбору Академия Роста, америкалык пиццерия тармагы Папа Джонс. Ошондой эле товарлардын франчайзинги болот. Франчайзи франчайзердин товарын сатууга жана анын сатуу ыкмасын пайдаланууга укуктуу болот. Бул белгилүү брендтердин дүкөнү Манго, Селат, Том Тейлор жана башка. Франшиза канча турат? Франшизаны сатып алууда анын акысын төлөө эки түрдө болот. Паушалдык төлөм. Бул франшиза сатып алып жатканда дароо төлөнө турган белгилүү бир сумма. Паушалдык төлөм дайым эле коюла бербейт. Бул каражаттын көп бөлүгү жаңы сатуу жайын уюштурууга, өнүктүрүүгө, жабдыктарды сатып алууга, имаратты жасалгылоого жумшалат. Роялти. Бул белгилүү бир мөөнөт сайын төлөнүп туручу аныкталган сумма же кирешенин кайсыл бир пайызы. Франчайзер бул акыны иштеп баштагандан биринчи айдан баштап эле талап кылышы мүмкүн же бир аз иштеп кандайдыр бир киреше алууга жеткенден кийин башташы мүмкүн. Бул акы үчүн франчайзи кандайдыр бир колдоого ээ болот. Мисалы, документтерди жөнгө салуу, сервис деңгээлин көзөмөл кылуу, тейлөөнүн сапатын көзөмөл кылуу жана персоналды окутуу, кеп кеңештер, товар жана сырьё менен камсыз кылуу. Франчайзинг бир канча артыкчылыктарга ээ. Биринчиден, франшиза боюнча бизнес ачуунун эң негизги артыкчылыгы бул албетте кардарлардын көңүлүн дароо бурган брендтин таанымдуулугу. Экинчиден, бизнести окутуу. Бизнес баштап жаткан ишмердүүлүктүн түрү боюнча бул тармакта ийгиликке жеткендерден окуу үйрөнүп, алардын сырлары менен таанышууга мүмкүн болот. Үчүнчүдөн, маалыматтык колдоо жана кеп кеңеш. Баштапкы окутлардан тышкары франчайзер дайыма өзүнүн кеп кеңеш, көрсөтмөлөрү аркылуу колдоо көрсөтүп турат.
Рекламалык болду. Бизнес ачып жатканда рекламага кете турган чыгымдар франшиза боюнча бизнес баштаганда салттуу бизнеске караганда азыраак болот. Жалпы рекламалык кампанияны адатта франчайзерлер өздөрү жүргүзөт. Анан албетте атаандаштыктардын жок болушуна кепилдик. Франшиза боюнча келишимге кол коюлуп жатканда франчайзинге белгилүү бир аймактын алкагында бизнес жүргүзүлөрү аныкталат жана ал аймакта башка өнөктөштөр болбойт деген кепилдик берилет. Бирок франчайзингдин артыкчылыктары менен катар кемчиликтери дагы бар. Биринчиден, франшизанын баасы. Өз регионунда эксклюзивдүү товардык марканын өкүлү болуу өтө эле кымбатка турат. Франчайзи келишимде көрсөтүлгөн талаптарды так сактоого милдеттенет жана бизнести франчайзер каалагандай алып барышы керек болот. Үчүнчүдөн, контрагенттер боюнча милдеттемелер бар. Франшизага кол коюу адатта сатып алуулардын баарын белгилүү бир жерден же франчайзердин өзүнөн гана жүргүзүүгө болот дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле франшиза ээсинин банкрот болуусу же кожоюндун алмашып кетүү тобокелдиги дагы бар. Жогоруда айтылгандай эле дүйнөлүк франшиза рыногунун мүнөзү өзгөрүүдө. Айрыкча 2008-жылкы кризистен кийин дүйнөлүк ири брендтердин мурда кызыксыз болуп келген жаңы рынокторго чыгуусу активдеше баштаган. Андыктан дүйнөлүк брендтердин Кыргызстанга кирүүсү өлкө калкынын жашоо шарты жакшырып, сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү өскөндөн кабар берет деп айтуу кыйын. Ал эми айрым кыргызстандык ишкерлер дүйнөлүк брендтерди өлкөгө тартып келүүдө Борбор Азиялык коңшулардын рыногун кошо сунуштоо менен гана кызыктыра алышкан. Биринчи кайрылганда чемодан отказ келди да. Бизге бул регион көп азыр кызыкпайт. Бизге деген бир 5 жылдан кийин келсеңер, балким сүйлөшкөрбүз деген отказ келген. Биз ага карабай тырышып, өзүбүздүн концепттерибизди көрсөтүп баштадык да. Биз силерге деген жалаң гана Кыргызстан эмес, эми Кыргызстанда 6 миллион адам алардын эсептеди да. Алардын өзүнүн статистикалары бар, ким канча акча аларын бияктын прожиточный минимумдарын текшеришти. Биз деген силерге анда Кыргызстан эмес, ушул регионду өнүктүрүп берели. Өзүбүз акча вкладывать этебиз. Бизге уруксат бергиле деп көпкө чейин сүйлөштүк. Келишимдин шарты боюнча 2025-жылга чейин алар Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанда 7 кофейня ачуулары керек. Биринчи кофейня өткөн жылдын күзүндө Астанада ачылган. Ошондон аз өтпөй эле декабрда Бишкекте экинчи кофейня иштеп баштаган. Быйыл франшиза ээлери Казакстанда дагы 2 кофейняны ачкан жатышат. Андан кийин Өзбекстандын рыногуна чыгуу пландары бар. Учурда Чибанын баш кеңсеси Орто Азиялык тармактуу өнүктүрүү боюнча стратегия жазып жатат. Анда жогорудагы 7 кофейнянын жылдык жүгүртүүсү $200 миллион чыккан натыйжа бериши керек деп жазылат. Ошентип брендтер барган сайын ийкемдүү болуп бара жатат. Адатта франшиза сатып алгандар тигил же бул товарды жеткирүүчүлөрдү дагы алмаштырууга укугу жок болот. Мисалы, сатуу жайын камсызга турган жабдыктар же эмеректерди франшиза ээси көрсөткөн тараптардан гана сатып алууга мүмкүн болот. Ты покупаешь мебель, напольное покрытие и освещение. Мисалы, сен эмерек же жарыктандыруучу каражаттарды алар көрсөткөн жерден гана сатып ала аласың. Ал жерде баалар мисалы мен базардан сатып алганга караганда 3-4 эсе кымбат болушу мүмкүн. Ошондой эле ташып келүү, бажыдан өткөрүү деген бар. Мунун баарын кошкондо чоң эле сумма чыгат. Мисалга, эгер мага баардыгы так ошондой эле көрүнгөндөй кылып Кыргызстандын аймагында бир нерсе жасаганга мүмкүнчүлүк берсе, мен аны 2-3 эсе арзанга жасатып алмакмын. Бирок аларда эрежелер өтө катаал. Мисалы, Бишкектеги дүкөнгө кирсең, Лондондогу же Нью-Йорктогу, мисалы, Париждеги дүкөнгө киргендей эле болушу керек. Ошондуктан биз баардык эмерек жасалгаларды поставщиктен гана алганга мажбурбуз. Или же в Париже мы вынуждены брать именно всю мебель и декорацию у поставщика. Бирок брендтер барган сайын ийкемдүү болуп бара жатат. Мисалы, Чибакеджи групп компаниясы эмеректерди кыргызстандык өндүрүүчүлөрдөн сатып алууга франчайзерди макул кыла алышкан. Биздин биринчи эле талабыбыз ушул Кыргызстандагы местный, бул жактагы өкүлчүлүк болгон ушул жакта производительдерди кошолу. Ушул жердеги элдерге бир аз болсо дагы жумуш берилсин деген максат менен эң биринчи условиябыз ошондой болгон да. Ошого жараша биз анан мындай бир чечимге келдик. Биздин дизайнерибиз Германияга барып, ошолордун атынан, ошолордун офисинен үйрөнүп, ошолордун брендбугу менен бияктан келип, бияктагы дизайнерлер менен иштеп, ошолордун сапаттуу, ошондой болгон мебелдерди, ошондой болгон освещенияларды жасадык да. Анан эми албетте булардын дагы бир условиясы суунун сапаты, продуктлардын сапаты, ошол Германиянын сапатына
чак келиш керек деген коюшкан. Франшиза сатып алуучулар бир нече жолу сууну, сүттү лабораториялык анализге жөнөтүп, чибан стандарттарына туура келерин далилдешкен. Бишкек Fashion Retailer Group компаниясынын директору Семетей Өмүргазы уулунун айтымында, франчайзи үчүн рынокко жаңы кирип жаткандагы гана эмес, башка да кыйынчылыктар бар. Семетей Кыргызстанга Levi's, Cotton, Collins сыяктуу брендтердин кийимин ташыган. Акыркы экөөсү менен франшиза келишимин бузууга аргасыз болгон. Анткени талабы катуу болгон түрк системасы аткарууга мүмкүн болбогон шарттарды койгон. Учурда Cotton жана Collins дүкөндөрү иштеп жатат, бирок франшиза боюнча эмес. Турецкая система немножко такая. Она очень динамичная и очень требовательная. Айрым бир жагдайларга байланыштуу алар мага аткарууга мүмкүн болбогон шарттарды коюшту. Мен баш тартууга аргасыз болдум. Дүкөндөрдө Cotton продукциясы жана бир аз Collins кийимдери бар, бирок алардын өздөрүнөн түз эмес, алардын дүң сатуучу жайларынан алабыз. Мен үчүн абдан оор шарттарды коюшту. Мен аларды аткаруудан баш тарттым. Ошон менен биздин франшиза боюнча келишим бузулду. Бирок бир бренд менен азыр соттошуп жатам. Ошондуктан кээде өтө кылдат болуп, баардык нерселерди жакшы изилдеп чыгуу керек экенин айтат элем. Levi's Кыргызстандын рыногуна 2006-жылы Туркиядагы офис аркылуу кирген. Семетейдин компаниясы бул брендтин биздин өлкөдөгү оператору болгон. Бир нече жылдан кийин түрк офиси жабылып, Семетейдин компаниясы Levi'стын европалык офиси менен иштешкен. Франшизодержатели, у них есть свой план продаж. То есть ты обязан выкупить энное количество. Франшиза саткандардын өздөрүнүн сатуу пландары бар. Башкача айтканда, сен белгилүү бир көлөмдөгү кийимдерди сатып алууга милдеттүүсүң. Башында айткандай, биз 1,5 жыл алдын ала заказ беребиз. Алар ошону өндүрүп башташат. Мен үчүн 100, 200, 3000 даана кийим тигип башташты. Ал эми бизде кризис болуп калды. Мен айттым, балдар, бизде рыноктогу абал өзгөрдү. Мен мунун баарын сатып ала албайм. Мен бул заказдын 50%-ын гана сатып алам дедим. Түрктөр айтат, жок, сен мунун баарын сатып алууга милдеттүүсүң. Биз эч нерсе билбейбиз. Аракет кыл, биз жардам беребиз. Бирок сенин сатуу планыңды аткарышың керек. Ал эми европалыктар мындай дешет. Биз баардыгын жакшы түшүнүп турабыз. Эч маселе жок. Биз күтөбүз жана мунун баары убактылуу нерсе деп үмүттөнөбүз. Жана сен кайра биз мурда макулдашкан сатуу планын аткарууга жетишесиң деп ишенебиз дешет. Башкача айтканда, алар көбүрөөк ийкемдүү түшүнүү менен карашат. Менин тажрыйбам көрсөткөндөй, дагы ушул кризис учурунда Кытай, Япония, Европа поставщиктери өтө ишенимдүү экенин көрсөтө алды. Алар үчүн бизнес мамиле, дилер менен поставщиктин ортосундагы мамиле баарынан маанилүү экенин далилдешти. Түрктөргө байланыштуу болсо, алардын менеджерлери үчүн цифра жана сатуу планы маанилүү. Аткара аласыңбы — аткар, жок аткара албайсыңбы — кош бол дешет. Только цифры были, там план продаж, делай, если нет, то до свидания, как бы, да. Бардык бизнестегидей эле франшиза сатып алуу кайсыл бир деңгээлде коркунучтарга дагы ээ. Бирок канчалык дүйнөлүк брендтер көп болсо, рынок ошончолук сапаттуу болот. Франшиза жаңы рынокко киргенде жөн гана жаңы кызмат же товар алып келбестен, кардарларды тейлөөнүн бийик стандартында алып келет. Жана бул жагдай потенциалдык инвесторлор үчүн, инвестициялык климат үчүн дагы жагымдуу таасир берет. Эгер өлкөгө дүйнөлүк брендтер кирип жатса, демек бул өлкөдө нормалдуу бизнес кылууга болот деген ишарат берет. Дүйнөлүк брендтердин франчайзинг үлгүсүн жергиликтүү брендтер дагы көчүрө баштады. Арасында ийгиликтүүлөрү дагы бар. Мисалы, кофейнялар тармагындагы белгилүү Sierra бренди өз бизнес моделин франшиза иретинде сатууда. Алгачкылардан болуп Караколдук ишкерлер сатып алып, өткөн жылдын соңунда Каракол шаарында Sierra кофейнясы ачылган. Ал эми Академия Роста компаниясы ондогон франшизаларын сатууга үлгүргөн. Болгондо дагы өлкө ичинде эмес, өлкө сыртында дагы. Айтмакчы, 2018-жылы дүйнөлүк рынокто дал ушул билим берүү жана медицина жаатындагы франшизалар көбүрөөк сатылган. Академия Роста компаниясынын ички франшиза рыногун түптөө тажрыйбасы «Менин бизнесим» рубрикасында. Давайте, как написал Адлет, прочитаем всех хором. Давайте, начинаем. И громко. Негизи Академия Роста интеллектуалдык өнүктүрүү борбору 2015-жылы Бишкек шаарында негизделген. Негизделип түптөлгөн 3 ай мөөнөттө экинчи филиал ачылган 3-чү микрорайондо. Андан да бир аз убакыт өтүп эле 3-чү филиал ачылып, анан жарым жыл мөөнөттө 18 центр ачылып кеткен да. Ошол 3-чү айдан баштап эле франшиза системасы менен иштеп баштаган экенбиз. Франшиза системасын тандаганга бизге эмне түрткү болду, анткени бул билим берүү тармагында жана менталдык арифметика тармагында
рынок бош болчу. Анан каалоочулар ушундай борбор ачып, ушундай менталдык арифметиканы өнүктүрсөк дегендер абдан көп болуп, бизге келип көптөгөн суроолор түшкөндө, ушундай биздин дагы шаарга ачкыла, биздин айылга келип ачкыла дейишип, анан бардык жака өзүбүз жетишпээрибизге көзүбүз жетип, франчайзинг системасын тандаганга туура келди. Анткени бул системасында ушундай бир көптөгөн көйгөйлөрдү жана өзүбүздүн өнөктөштөрүбүз менен жарым-жарымдай бөлүп алсак болот да. Анткени ошол борбордун ийгиликтүү өнүгүшүнө биздин өнөктөшүбүз өзү кызыктар болот да. Кызыктар, анан кийин өзүнүн бизнеси катары кабыл алып туруп, жакшынакай күчүн салып жакшы иштетет да. Ошондуктан биз өнөктөштөрдү тандап бардык Кыргызстандын аймактарына тең ачтык. Мисалы, Каракол шаарында ачыла элек кезде бизге бир ата-эне телефон чалып айтып калды, ушул жака качан ачасыңар, балдарымды окутат элем деп. Анан биз ошол өнөктөш тапсак, жакшынакай өзүбүзгө киши тапсак, ошондо ачат элек деп жооп бердик. Анан сиздерге кандай өнөктөш керек, эмне кылыш керек деп өзү сурап калды. Анан айтып бергенде мен келип жолугайын деп келип калды дагы. Ал киши менен таанышсак, өзү дагы бизнес тармагында көп тажрыйбалуу адам экен. Профессионалдуу педагогторду жумушка алып, жакшынакай академия борборун ошол жака ачты да. Ушундай эле жолдор менен көптөгөн эмелерге, областтарга жана бардык аймактарга академия роста ачылып келүүдө. Кээ бир учурларда мамлекеттик мектептен жумуштан чыгып кеткен адамдар келип, мен өзүмдүн жетекчи болуп иштеп көнүп калгам, мен франшиза алам дагы, өзүмдүн жеке борборумду иштетип кетем деп дагы келип франшиза алган учурлар болгон. Жөнөкөй мугалимдер дагы келип өзүнчө ишмер болот элем, акча табат элем деп дагы келип алып кетишкен. Баарынын тең ийгиликтүү иштери жүрүп жатат азыркы учурда. Дудочка, где что? Дерево, молодец. Ну-ка давай. А ты погромче. Дом. Дальше. Академия Ростанын франшиза пакетине көптөгөн баалуулуктар кирет. Бул юридикалык жактан бардык документтер, бардык укуктар берилет. Маркетинг пакет бардыгы толук берилет. Бул интернет маркетинг, сырткы реклама деп коебуз. Анан ички интерьер, дизайнынын баары тең. Жада калса, ата-энелер телефон чалганда кантип жооп бериш керек деген текст дагы жазылуу скриптер менен берилет. Кандай суроолорго кантип жооп бериш керек дегенге чейин бардыгы берилет да. Анан тышкары финансы, бухгалтерия жагынан налогдор боюнча, соцфонд боюнча консультация берилип, бир система менен таза иштегенге үйрөтөбүз. 10 мугалим окутуп беребиз, менталдык арифметика боюнча адес. Бул эмнеге 10? Анткени рисктер бар баягы, декретке кетиши мүмкүн же жумуштан чыгып кетиши мүмкүн дегендей. Анан тышкары ошол франшиза сатып алып аткан адам өзү окуу өтөт да, бул жакта академия Ростаны кантип өнүктүрүш керек. Ачкандан баштап 5 жылда ичинде эмне иштерди кылат, күнүмдүк кылчу иштер, жумалык кылынчу иштер, 1 айлык, 1 жылдык деген сыяктуу бардык процесстер жазылган да. Андан тышкары мамлекеттик органдар менен дагы биз тыгыз байланышта болуп, тыгыз өнөктөштүк курабыз. Мисалы, билим берүү министрлиги менен азыркы учурда 3 жылдык меморандум түзгөнбүз. Анын алкагында бардык биздин франчайзилерибизге жакшынакай шарттар түзүлгөн да. Биздин франшиза өзү $3000 турат. Шаар жергесине дагы, айыл жергесине дагы. Анткени бир нече себептер бар. Шаарда конкуренция көп, айылда конкуренция азыраак деген сөз. Анан биз дагы анализ кылып көргөндө шаардагы борборлор менен айылдардын борбору багы ар кандай чыга келет да. Кээ бир жерде айылда көбүрөөк прибыль түшүп калышы мүмкүн учурларда. Эми ошол $3000 ичине биздики бардык юридикалык базабыз кирет,
бухгалтериялык тараптан бардык колдоо көргөзүлөт, окутуу жүргүзүлөт. Мугалимдерди окутуп беребиз, өзүбүздүн партнерду биздин системага үйрөтүп, консультация берип окутабыз. Бир нече программалык, компьютерлик программаларыбыз бар, ошо балдарды машыктыруу боюнча алардын баары берилет. 16 серия китебибиз менен колдонгонго укук беребиз. Биздин бренд Академия Роста деген наамды алып, ошол менен аталыш менен колдонгонго укук беребиз. Анан 5 жыл бою колдоо көргөзүлөт, келишим 5 жылга түзүлөт. Келишимге кол койгондон кийин 2 айдан кийин роялти төлөп башташат. Роялти айына 10 000 сом болот. Жайкы учурларда 5 000 сом. Бул Капитал командасы даярдаган бизнес обзор болду. Программанын орус тилиндеги чыгарылышы менен кесиптешим Айсулу Текимбаева 3-күнү ушул эле маалда тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.